музей же музейсиздин үйүңүзгө деген долбоорду. Манас эпосу музейи уникалдуу долбоорду ишке ашырууда. Алар көчмө музейди түптөшкөн. Учурда социалдык, стационардык мекемелер менен кызматташып, музейге келе албагандар үчүн мүмкүнчүлүк түзүп, өздөрү жерине барып музейди көрсөтүүнү колго алган. Манас эпосу музейи таластан жол артып келип, бул ирет Баткенде өткөн фестивалга катышууда. Биздики негизинен 3D болгондуктан аны проектор менен көрсөтүп, ошол жерден автотур катары онлайн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биринчиден, экинчиден өзүбүздөгү баягы алып жүрүүчү экспонаттарыбыз бар. Баягы ар кайсы жерге койгонго мүмкүнчүлүгү барлар. Ошол экспонаттарды алып барып тааныштырып, анан кийин кээ бир учурларда боз үй тигип дагы көрсөттүк. Себеби дегенде азыркы муун боз үй тигүү же болбосо кыргыз үйлөрүнөн алыстап кеткендиктен ошол боз үй философиясын жаштарга таанытуу максатында жерлерге барып дагы көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү болду. Ошо Кыргызстан музейлери боюнча ушундай 3-чү улуттук музей фестивали бул ирет Баткенде өтүп жатат. Ага өлкөнүн булуң бурчуңунан жана коңшу Өзбекстан менен Казакстандан да музей жамааттары катышууда. Фестивалдын алкагында музей тармагындагы мыкты тажрыйбалар, жаңы идеялар тааныштырылып, коомдун маданий турмушундагы музейлердин ордун чыңдоо максаты көрүлүүдө. бул өзү конкурс, ар бир жылга темасы аныкталып, анан ошо музейлер ошол темага кылган долбоорлорун бөлүшөт. Анан жылга 5 номинация боюнча 5 жеңүүчү болот. Бул жылдын темасы ошо Айкөл музей деп атабыз. Демек бул инклюзивдүү музей. Ошо майыптыгы бар адамдар, жалпы эле ар кайсы жашта болбосок дагы, жаңы төрөлгөн бешикте бала болсок дагы, кара адам болсок дагы, ошо канткенде музейдин эшиги ачык болуп, ар бир адамды кабыл алганга даяр болот деген маселени көтөрүүбүз. Мен кызмет этетін музейде инклюзия тақырыбында көп деген жұмыстар жасалған. Яғни мынау ерекше мүгедектігі бар адамдар музейге ешқандай кедергісіз кіруге, пандус деген жаңа барлық сар жолақтар, тағы да белгілердің барлығы біздің музейде орналасқан. Сол өзімнің музейімнің тәжірибесімен бүгінгі фестивальда бөлісіп, әріптестерімнің 10 бағасын алдым. Фестивалдын алкагында коноктор Баткен шаарында жайгашкан Айгүл Тоо тарыхый музейине саякат жасашты. Музей аймактын тарыхын, маданиятын жана жаратылышын чагылдыруу менен бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгү болот, өзүнүн кандайдыр бир артыкчылыктары болот, өзүнүн кандайдыр бир дагы баалуулуктары болот. Баткен жергеси илгертеден баштап бул тарыхый окуяларга, маданиятка, кол өнөрчүлүккө, искусствого, өз ара карым-катнашка, ошондой эле ооздеки чыгармачылыкка жана бир башка ооздеки адабияттарга деле, мындай материалдык байлыктарга деле өзүнчө өтө байда. Ал эми ошонун баарын биз алып, жана кийинки муундарга жеткирип калыш бул биздин негизги максатыбыз болгон. Чакан болгонуна карабастан тарыхтын бардык учурларын камтыганга аракет кылган музей экен да. Таштоорунан баштап бүгүнкү цивилизация, техниканын жетишкен заманынан тартып, ошол эле учурда тарыхый мурастарды сактоодо, аларды кийинки муундарга жеткирүүдө, мына ушул Баткендин мындайча айтканда визиттик карточкасы экен да. Жарандар Баткенге келгенде ушу музейден эле баштаса болмок деп айтам да, анткени Айгүл Тоо аталышындагы музейи бардык маалыматты туристтерге бере алат экен. 3-чү улуттук музей фестивали 5 күнгө созулуп, анын алкагында катышуучулар Баткендеги бир катар тарыхый жайларды да кыдырат. Мингүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.